Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман деп тугандар, амансыздарбы? Урматтуу жердештер, мен 2-3 күн мурун биз пост киргизген элем ушул жерге. Бир жана кыргыз элим үчүн деп бир жигит Садыр Жапаровдун фотосун, сүрөтүн коюп алып, прямой эфирге чыгып, ар кимди сөгүп, сагып, жамандап, каралап чыгып аткан эфирге. Ошол балага кайрылуу иретинде, сунуш иретинде пост киргизгем. Урматтуу бир тууган, если макул көрө турган болсоң, мени прямой эфириңе кош. Экөөбүз сүйлөшөлүк. Мен ал балага бере турган суроолорум бар деп чакырык жасагам. Ал бала өкүнүчкө карай кабыл албады. Анын личкасына байланышкам. Личкасынан байланыштым, звондадым, албады. Мени блокировка кылып койду. Ага азыр жазсам дагы кетпей атат. Бая бир аз мурун прямой эфирге кирген экен. Мени кошпой койду. Мен анда заблокировка экем. Ошол балага кайра чыгып, дагы бирөөлөр сөгүп жамандап эле жатат. Эми акыры айла жок болуп атат. Ошондуктан сиздерге кайрылуу иретинде чыгып атам. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу достор, эгер ошол баланын ата энеси, же бир туугандары, же кол кошуналары, достору, же кайнете, кайната, кайнене, кайын журту бирөө жарым мыңыңыздар ушул видеому көрүп аткан болсоңуздар, сиздерди урматтоо менен, сыйлоо менен кайрылып кетем. Ошол үйүңүздөрбү, агаңыздарбы билбейм. Күйөө балаңыздар болсо дагы ошол баланын өзүнө звондап айтып коюңуздар. Көрүнгөн адам чыгып алып каралап, андай өзүнүн маданиятсыздыгын көрсөтүп, анан көрүнгөндү сөгүп, сагып чыга бербе тууган деп. Болбосо мен ал баланы 2-3 күн мурун да чакыргам. Прямой эфирге чык, экөөбүз сүйлөшөлүк. Мен ал балага бере турган суроолорум бар. Именно өзүнүн айткан сөздөр боюнча эле суроо берем. Аны мен эфирден бир жерин тиштеп жулуп албайм. Же болбосо аны сөгүп, сагып, мен андай маданиятсыздык жанагы барбайм. Мен ал баланы жөн эле прямой эфирге чакыргам. Чыккан жок. Мен блокировка кылып салыптыр вообще. Бая личкасына да жаза албай койдум уже. Личкасынан мурун жазгам, аны окуп, кайра артынан заблокировка кылып салды мени. Ошол баланын тууган уруктары бар болсо, ошону көрүп турган болсоңуздар, билип турган болсоңуздар, кайната, кайненелери болобу, колу кошунасы болобу, достору болобу, ошол балага эскертүү иретинде айтып коюңуздар. Эскертүү иретинде эртең элдин арасында башын көтөрүп жүрө турган деңгээлде жүрсүн. Көрүнгөн чыгып эле каралап, жамандап сөгө бербей. Мен ал балага канча рет кайрылдым, ал балага. Ошо жана Бекзат деген бала экен. Ал балага канча рет кайрылдым, байланыша алган жокмун. Дагы айтам, урматтуу мусулман бир тууган, Бекзат, мен саны мында мусулман катары, кыргыз катары сыйлап, мына жерге чакырып атам. Эфирге чык, мени кош. Мен сага бере турган суроолорум бар. Именно сен өзүң айткан сөздөрүң боюнча эле бере турган суроолорум бар. Сага лично эч нерсе, лично айта турган сөзүм дагы жок, башкам дагы жок. Чыгып алды, көрүнгөндү сөгө берип, андай болбойт. Андай болбойт. Билем, мына кечеги Жээнбеков президент болгондо дагы чыгышып алып, элде коркканга чейин барышкан. Ошо көлдө бир туугандарыбыз чыккан, ошондо айтып чык, ошолор да коркканга чейин барышкан. Андан аяк жакшылык менен бүтпөйт. Мен сага жакшы мусулман катары мындай сунуш киргизип атам. Эфирге чык, мен сага суроом бар. Мен сен менен сүйлөшүшүм керек. Кечегиде мына жерге элчиликке чакырган МВДга, ошол жерге дагы келбепсиң. Именно мен сени келет деп ошол элчиликке баргам, именно сени. Ал жерге башка бир туугандар келген экен, Мекенчил партиясынан Садыр Жапаровдун колдоочулары келип, алар менен мамилебиз түзөп, анда бир жакшынай отуруп, бир жакшынай сүйлөшүп кеттик. Бирок мен именно сен үчүн баргам ошол жергечи. Мен сени көрүшүм керек деп баргам ошол жерге. Бирок келбеди. Мен сени көргөндө бир жерин тиштеп жулуп албайм. Мен болгону сага суроо эле берейин деген. Өзүң сүйлөп аткан сөздөрүң боюнча суроо берип жооп алайын деген эле ниетте киргем ошол жергечи. Туугандар, ушуну бөлүшүп коюңуздар. Ошол бала же ушун тууган уруктар көрүп калса дагы ошол баланы кичине тыйып коюңуздар. Анчалык мусулмандын баласы болуп туруп андай деңгээлге барбаш керек. Мусулмандын баласы болуп туруп, тем более чыгып алып туруп эле сөгүп атат, чыгып алып туруп эле ар нерсени айтат. Анчалык эмес да. Анчалык эмес. Ушул Мекенчил партиясынын колдоочулары, сиздер дагы айтып коюңуздар.
Андай деңгей аны бирөө жазып берип атат ал балагачы. Мен түшүнүп атам. Эмне дегенде сүйлөгөндө өзү айтат, окуп айтып кетет да. Мен жерди карап окуп айтып кетет. Аны бирөө жазып берип атат, анычы. Андай болбойт. Жазып бергенде сен эртең жазып берген аягында эле бир сыйра окуп чыгып көр. Макул, бирөө жазып бергенди окуйсуңбу? Алдын ала окуп көр. Ал сага сен бул жагыңа эртеңки күнү элдин арасында башың көтөрүп жүрө аласыңбы? Ошо деңгээлде болуш керек да, жазып бер деп эле окуп берип койбосун. Андай болбойт. Кайсы жерден чыккан суроо, кайсы жерден чыккан сөздөрдү айтат, түшүнбөйм мен ошол балага. Туугандар суран ушуну бөлүшүп коюңуздар, ошол балага жетип барыш керек да. Ал баланы Бекзат, урматтуу тууган, бир тууган, мусулман бир тууган, сага кайрылам. Түз эфирге чык, мени блокировка кылба, блокировкадан чыгар. Экөөбүз түз эфирден сүйлөшөлүк. Мен сага суроом бар. Айтайын деген суроолорум көп сагачы. Именно сен өзүң айткан сөздөрүң боюнча личный суроо бербейм мен сага. Ошол өзүң айткан сөздөрүң боюнча эле бир суроолор туурдап калды. Ошонун негизинде суроо беришим керек мен сага. Түз эфирге чык, мен сени күтөм. Мына мен сага азыр так, московский саат боюнча 21:40 болду. Мен сени күтөм. Түнкү канчада күтөйүн? Түнкү саат 12:01де бир күтөм. Может, ушул видео сага барып калса кирерсиң, окурсуң. Если болбосо, эртең 5 декабрь күнү мен сени эртең обедки саат 2де дагы эфирге кирем. Ошондо дагы күтөм. Ага чейин мага жазсаң жаз, жазбай калат болсоң, мен 2де дагы кирем эфирге. Если кирип калсаң, мени кош десең, мен сени кошом ошол моменттечи. Men сага кошо албай атам. Сен мени блокка тыгып салыпсың. Вообще жазсам жооп бербей атасың, жазсам дагы блокка тыгып салыпсың. Вообще эч жактан жооп албай атам сагачы. Анан акырында айла жок кайрылып атам. Мына бир туугандарыңа, кол кошунаңа, кайын журтуң болсо кайын журтуңа кайрылып атам. Ушул баланы же бир өзүңүздөр чакырып чана кылып коесуздарбы? Бу четтен чыгып кетет да. Ошонун негизинде туугандар ушуну бөлүшүп коюңуздар, сураныч. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Москвадан жалпы убактылуу жүргөн кыргыз бир туугандарымдын атынан барыңыздарга чоң салам. Барыңыздарга салам алейкум. Интернет аркылуу акча табуунун эң оңой жолу Евалон сайтында. Баары жөпжөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, инвестор катары акча салсаңыз, 7 күндүк кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Евалон сайты. Деги бир мугалим болобу, алардын баарына өзүм закон жазып, алардын баарын ордуна коём деген ойго келип калдым да. Мына булардын өздөрүнүн сөзү өздөрүнө каршы турат. Эми мен силерге айтайын. Бизге дейт, 5-inde дейт, биз деп атат, биз. Өзүн патриот эсептеп, анан өзүн 5-inde пикетте жүргөн катары сыпаттап атат. Биз дейт, Калмаматов. 5-inde дейт, Садырды акташ үчүн дейт. Садырды президент болуш үчүн. Курманкул Зулушов прокурор болуш үчүн. Камчыбек Ташиев ГКМ начальниги болуш үчүн. Талант Мамытов спикер жана ИО болуш үчүн биз чыккан жокпу саянтка дейт. Ошолордун жанындагылар дейт, ошолор дейт, бизге кантип жашаганды үйрөтүп атат дейт. Алардын моралдык укугу жок деп атпайбы? Мен ушуга бир далил айтып кетейин. Бактыбек Калмаматовдун аларды дегендей, биз дегендей, аларды сындаганга жана биз деп айтканга моралдык укугу жок. Неге десеңер, Бактыбек Калмаматов 5-ден 15-не чейин каякта жүрдү. Суу ийине кирип кеткенде болуп, телефонун кармап, телевизорун ачып, не болуп кетет болду экен, каяка чакыра калат болду экен деп чуркап барып, кызмат берсе ошол жака барып кызматташа калайлы деп күтүп отурган чыгар. Кыргыз элим кан жутуп турган кезде, каңгырап, сууга мас болуп, суу чалбай, газ жутуп турган кезде, карапайым калктын денесинен кан аккан кезде, ушу Калмаматов кыргыз үчүн күйгөн. Менин да күнөөм бар, менин да милдетим бар. Мен ушу Кыргызстанды ушундай сазга батып турган кезде чыгарып кетишим керек деп атат. Ошол убакытта каякта жүрдү Калмаматов? Суроо жаралат. Ушул адамды силер патриот деп эсептейсиңерби? Мен карапайым калк катары, карапайым адам катары 5-ден 15-не чейин мен жүрдүм го. Неге менчелик Кыргызстанга күйбөйт? Мен президент болбой эле, такты талашпай эле, кандидат койбой эле карапайым калкка адилеттүүлүк, чындыкты жеткирип атпаймынбы? Менин сентябрь, апрель
Кактус, Азаттык жана башка телеканалым жок да менде. Менде Калмаматовго окшогон чоң олигархтар, чоң уурулар, чоң байлардай таанышым жок да менин. Не дейсиңер буга? Кыргыз элим, адилеттүүлүк, чындык болуш керек. Чаптайт десе чаптай бербеш керек да. Калмаматов бир сөзүн экинчи интервьюга деле бир сөзүн окшоштуруп эле монтип жашап эле бере берет экен, адам башына айланып кеткен да. Мындай айтканда айтып коеюн, Калмаматов, Бактыбек, Байке, мындай сиз деп айтайын, менен бир 5-6 жаш улуу адам экенсиз. Эсиңизге келиңиз. Эсиңизге келбесеңиз, өзүңүз айткандай 4-төңкөрүш сизге болуп калышы толук ыктымал.